Москва шаарындагы мекендештер үчүн сизге жакын арада Казакстанга кирди чыкты кылуу зарылчылыгы жаралса, биз жардам беребиз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык көйгөйлөр чечилет. Аягына чейин өзүбүз алып келип чыгабыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн ушул номерге байланышыңыз. +7977 412 67 33. Унаалар ыңгайлуу, жолдо кыйналбайсыз. Баткенде чек арада кызмат өтөгөн жоокер каза болду. Баткенде куралга этиятсыз мамиле кылуунун кесепетинен чек ара отрядынын жоокери каза болду. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Билдирмеге ылайык окуя бүгүн 21 февралда орун алган. Алдын ала маалыматтар боюнча чек ара заставасынын өздүк курамын алмаштыруу учурунда 25 жаштагы аскер кызматкери АК-74 автоматы кокустан атылып, ок 22 жаштагы жоокердин мойнуна тийген. Ал Баткен облустук ооруканага жеткирилип, медициналык жардам көрсөтүүгө карабастан алган жаратынан улам көз жумган. Аталган факты боюнча тиешелүү органдарга маалымат берилди. Окуя болгон жерге Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын өкүлдөрү жөнөп кетишти деп жазылган маалыматта. Булак Супер KG. Клара Сооронкулова ооруканага жаткырылат. Жаза аткаруу кызматы бийликти басып алуу максатында массалык башаламандык уюштурууга аракет кылган деген айып менен Бишкек СИЗО 1де камакта жаткан Конституциялык соттун экс-судьясы Клара Сооронкулованы ооруканага жаткырууга макул болду. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынан билдиришти. Тергөөдөгүлөргө же соттолгондорго абакта медициналык жардам көрсөтүү мүмкүн эместиги тууралуу дарыгерлер тарабынан тиешелүү тастыктамалар бар болсо, алар камакка алынгандарды жарандык ооруканаларга которууга эч качан тоскоол болбой турганын ведомство билдирди. Клара Сооронкулова клиникага которулуп, операция жасалат деген маалыматты анын жактоочусу Чынара Жакупбекова да тастыктады. Эскерте кетсек, Бишкектин 1-май райондук соту Клара Сооронкулованын камактагы мөөнөтүн 20 апрелге чейин узарткан. Булак Назар Ньюс KG. Бишкекте аялды өлтүрүүгө шектелген жаран өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул тууралуу жогорку соттун сайтында жарыяланды. Бишкек шаардык соту Сверлов райондук соту чыгарган чечимди күчүндө калтырган. Өткөн жылдын апрель айында милицияга Аламүдүн суусунун көпүрөсүнүн алдында аял кишинин жансыз денеси жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Айтылган дарекке барган милиция кызматкерлери 40-45 жаштагы аял кишинин жансыз денесин табышкан. Кылмышка шектүү катары 1995-жылы туулган жаран кармалган. Булак Назар Ньюс KG. Сооронбай Жээнбеков экс-президенттердин чогулушу боюнча билдирүү жасады. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын мурдагы президенттеринин Дубайда өткөн жолугушуусу боюнча комментарий берди. Жээнбековдун билдирүүсү төмөндө толугу менен: урматтуу мекендештерим, акыркы убакта болгон окуяларга байланыштуу менин дарегиме да суроолор түшүүдө. Ошондуктан өз пикиримди билдирип коюуну чечтим. Кече жакында Дубайда өткөн жолугушуубузду Садыр Нуркожоевич Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти катары эл биримдигин бекемдөө максатында уюштурду. Жолугушуунун бир гана максаты өлкөдөгү ынтымакты чыңдоо, Кыргызстанды күчтүү мамлекет катары өнүктүрүү, калктын жашоосун жакшыртуу экендигин айтты. Ажо коомубузду балан чанчы, төкүн чөнчү деп, бөлбөйлү деп чакырык таштап жатса, анын бул изги тилегин биз албетте колдодук. Жолугуунун катышуучулары баарыбыз тең, толук курамда, аягына чейин отуруп, ар бирибиз колдоо сөздөрүбүздү айттык. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө жеткенден бери мамлекетибизде жакшысы менен кошо жаманы, агы менен карасы жанаша жүрдү. Тарыхыбызда болуп өткөн кайгылуу окуялар ар бир кыргызстандыктын жеке тагдырына таасир эткен. Ошондуктан да бул жолугушуу коомчулук тарабынан ар кыл кабыл алынды. Эмоция менен айтылган ойлор менен катар юридикалык өңүттө да баа берилүүдө. Бул биздин жарандык коомдун күчтүүлүгүн, элибиздин ички эркиндигин дагы бир ирет далилдеди. Президент мына ушул улуттук дараметти жаратмандыкка барууга туура чакырык таштады. Садыр Жапаров Дубайдагы жолугушууга чейин Алмазбек Атамбаев экөөбүздү жолуктургандыгын айтты. Ооба, экөөбүздү элдештирүү максатында президент бир столго отургузуп жолуктурган. Экөөбүз тең өз пикирибизди айтып, аягында кул алышып тараганбыз. Ар бир пенде Кудай алдында жоопкер. Баарыбызды биримдикке чакырып, президент өз милдетин аткарды.
Эми бизде жаран катары милдетибизди аткаралы. Ырысалды ынтымак өлкөдөн өткөндө өлөт жок. Жараткан Кудай элибизди, Кыргызстаныбызды колдосун деп жазды Жээнбеков. Беле кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров 18 февралда мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбековду чогултуп, бир столго отургузганын айткан. Мамлекет башчысынын билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууга алынды. Булак Суу Беркежи. Путин Батыш Россиянын элин санкциялар менен кыйноого аракет жасады. Батыш россиялыктарды санкциялардын жардамы менен кыйноого аракет жасады. Бул тууралуу Владимир Путин федералдык жыйынга жасаган кайрылуусунда билдирди. Анын айтымында Батыш бул кадамы менен россиялык коомчулукту эзинен бузгусу, алсыраткысы келген. Ал Россияга каршы санкциялардын негизги максаты РФ элин кыйноого багытталганын белгиледи. Гуманисттер ушундай, алар элди кыйнап, коомчулукту иштен бозгусу келген, бирок алардын максаты ишке ашкан жок, деди мамлекет башчы. Путин санкциянын демилгечилеринин колунан эч нерсе келбей турганын кошумчалады. Аныс аз келгенсип, санкциялардын демилгечилери өз өлкөсүндө балалардын өсүшүнө, жумушчу орундардын кыскарышына, ишканалардын жабылышына жана энергетикалык кризиске шарт түзүп беришти, деди россиялык лидер. Булак Спутник Кежи. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жаңы жыл алдында министрлик менен ведомстволордун санын 61ден 28ге кыскарткан документке кол коюп, мамлекеттик органдарды оптимизациялоо планын парламентте айткан эле. Натыйжада 2023 жылдын 1-январынан тарта министрликтердин саны 25ден 21ге кыскартып, 20 ведомство толугу менен жоюлуп, аткаруу бийлигинин органдарынын штаты, анын ичинде жетектөөчү курам максимум 30%га кыскарган. Кыскартуунун натыйжасында үнөмдөлгөн каражаттар социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталат. Булак Назар Ньюс Кежи.